Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Биз бүгүн Кыргызстан бажы биримдигине кирсе андан пайда табабы же зыян тартабы деген теманын тегерегинде сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экономикалык тескөө министринин орун басары Адыл Касымалиев жана Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акбатбек. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Программабызды баштаардын алдында бир кыска видео материал даярдап койгон элек, ошону көрүп алып анан талкуубузду баштасак. Общий 4 алып, қанша алып келейін? 4 бар, мынандай 4 алып келейін. Бұлақ 4 бар, анау бар? Қанша қорықпа не? Азаттыктын радио жана теле берүүлөрүн Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, рус чекит Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Азаттык чекит KG. Аалам жаңылыктары алакырыңызда. Өзүңүздөр көргөндөй, бул Казакстанга жашылча же мич товар ташыган кыргызстандык соодагерлер да. Алар Чалдыбар чек ара бекетинен өтүү тозокко айланганын, өзгөчө 1-июлдан баштап өтүү жоболору өзгөргөнүн, ошого байланыштуу абдан кыйынчылыктарга душар болуп атканын айтып даттанышты эле да. 1-июлдан баштап бажы биримдиги күчүнө кирген. Ушул 2 айдын аралыгында кыргызстандык соодагерлер Казакстанга 50 килограммдан ашык товар алып кире албайт экен. Керек болсо жеке бир адамдын өтүшү дагы бир тозок экен. Айтсаңыз, эгерде бажы биримдигине Кыргызстан кире турган болсо, ушул нерселерден арылабызбы? Сөзсүз түрдө арылабыз. Себеби дегенде бажы биримдигине эгер Кыргызстан, Кыргыз Республикасы кире турган болсо, анда бажы союзунун баягы чек арасы Казакстандан Кыргызстанга өтөт да. Анда Тажикстан жагы, Кытай жагы жабылып, Кытайга ошол эле товарлар Кыргызстанга кирет дагы, ушул Казакстан, Россия, Белоруска болсо андан ары эч кандай бажы контролсуз өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бажы биримдигине киргичекте ушундай абал улана берет турбайбы анда? Бажы биримдигине улана берет, күчөй бериши да мүмкүн. Себеби өзүңүздөр билгендей, башталышында 1-июлда толук кандуу кирди бажы союзу. Башталышында 50 килограмм, анан 1,5 миң евро болчу. Анан бир киши бир 10 жолу бир күндө өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу да. Азыр болсо ошону дагы алар токтотуп коюшту. Бир киши бир эле күндө бир эле жолу өтө алат. Анан азыр товарларды текшере баштады да. Эгер 50 килограммда мисалы бир түрдүү товарлардан көп болсо, анда ошо бажы төлөмдөрүн. Кыскасы, кыргызстандык соодагерлер алып барган товарларын кайра чачып, жыйнап ора тартышат экен. Руслан мырза, сиз бажы биримдигине Кыргызстандын киришине караманча каршы болуп келесиз. Ушул каршы болуп жатканыңызды эмне менен негиздейт элеңиз? Мисалы, Кыргызстан кандай экономикалык, саясий жактан зыян тартып калышы мүмкүн эгерде кирсе? Албетте, бажы уюму деген бир экономикалык интеграция менен бир үмүттө, бул деген бажы уюмуна биз кирсек, баары жыргализм болуп кетет, же болбосо кирбей калсак, эртең тагы карабыз деп айтууга толук мүмкүн эмес. Бирок биз ушунун тараптарыбыз, мен көп божомолдор айтылды, көп талкууланды. Мен бир эле мисал айтып кетейин. Азыр сиз көрүп өткөн сюжеттеги жанагы сүрөттөр бажы уюмуна кириликтен мурун башталган. Казакстанда ошол эле биздин сельхозпродукцияны биздин өзүбүздүн ишкерлерибиз өткөрө албай, Казакстан бир топ кыйынчылыктарга туралып келгенде. Эми мен бир нерсе айта кетейин. Анда сиз эмне бажы биримдигине кирсе, анда абал оңолот дегенге ишенип жатасызбы? Казакстан бажы уюмуна мүчө. Мен азыр айта кеткенде, Казакстанда азыр биринчи вице-премьердин жетекчилигинде бааларды жөнгө салуу боюнча комиссия уюштурулган. Азыр Казакстанда эле биз тартып аткан кыйынчылыктар тартып атат. Мен бул менен эмне айткым келди? Бажы уюмуна
толугу менен Россияны импортны коргогон, Россиянын товарларын импорттоого багытталган бир уюм катары түзүлгөн. Анда болуп турганда башка кандай жолду сунушат элеңиз анда бажы биримдигине кирбей эле азыркы абалды жөнгө салуу үчүн? Бажы биз деген бул жерде ал сюжетте да көрдүңүз, биздин дуушар болгон кыйынчылыктарыбыздын көбү биз эмне эсептейбиз, өкмөтүбүздүн толугу менен өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргой албагандыгынын кесепети, чабалдыгы да. Биз бажы уюмуна кирсек дагы, кирбесек дагы биз баары бир кыйынчылык тартабыз. Пайдасыны биз эгер бажы уюмуна кире турган болсок, албетте мунун пайдасы бар. Бирок мунун пайдасын биз дароо эле көрбөйбүз. Элибиз баягы кымбат. Анткени биздин Кыргызстандын ичиндеги керектелүүчү товарлар. Бирок келечекте пайдасын көрөбүз. Келечекте пайдасын көрүшүбүз мүмкүн. Анткени керектелүүчү импорттук товарлардын баары бизде сырттан алынып келет. Өндүрүштө болгон товарлардын баары сырттан алынып келет. Эми эгер биз бажы уюмуна кирген убакта, элестетсеңиз, ошо импортталган товарлардын баары баасы кескин түрдө жогорулайт. Бул боюнча бир аздан кийин дагы сөз кылабыз. Атыл мырза, мына өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бажы биримдигине сөз жок кириши керек. Эгерде кирсе, мигранттардын укуктары корголот, анан стратегиялык товар болуп эсептелген мунай зат, газ өңдүү товарларды алып өтүүгө кеңири жол ачылат. Ата мекендик өндүрүштү жолго коюуга бир мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп айтып атпайбы? Анан бирок эсиңизде болсо, баягы ооруп жүйүү кычап турган убакта Орусиядан күйүүчү май токтогондо дагы бажы биримдигине кирсек мындай көйгөйлөр болбойт эле деген пикирлер айтылган эле да. Бул ушундай бир экономикалык көз карандылыктан эле бир кирүү аракети болуп жаткан жери жокпу? Мындай мен айта кетейин, биз деле мындай дароо эле өтүп кетебиз деп азыр эч ким айткан жок. Бул көп сүйлөшүүлөр болуш керек. Биздин өзүбүздүн позициябыз бар. Бирок өкмөт башчы даярбыз деп айтпадыбы киргенге? Өзүбүздүн позициябыз бар. Өзүңүздөр билгендей, 11 апрелде быйылкы жылдын өкмөттүн келерки отурумунда ушул ведомстволук аралык комиссия түзүлгөн. Баардык министрликтин мүчөлөрү ал жерге кирген. Ошол боюнча ар бир министрликте өзүнүн биз кирип атканда кайсы позицияны сактап калышыбыз керек. Себеби мындай практика бар. Казакстан кирип атканда 400 товардык позицияны алар 3-4 жылга сактап калышкан. Баягы кичирээк. Ошол комиссиянын курамына кимдер кирген? Ишкерлер дагы кирген да туурабы? Коомдук уюмдар да бар. Анан мына бүгүн да айтып атышат, кээ бирлер биз кирбей калдык деп. Ал комиссия чогулганда ачык биз мына азыр ким кааласа, мына Руслан да айтып кетти. Эмки отурумда мен Русланды жеке өзүмдө ошо комиссиянын ишине чакырам да, келип катышып, эмне жөнүндө сүйлөшүп атканыбызды окусун да. Руслан мырза, сиздер эмнеге аракет кылган эмессиздер да киргенгечи? Бул бажы уюму боюнча Кыргызстанда бир жылдан бери сиз айткандай толук түшүнбөстүк болуп атат да. Эң биринчиден кызыктар болгон ишкерлер катмары бажы уюму эмне алып келет, жакшыбы, жаманбы, толук бир түшүнбөстүк бар. Мисалы айтып атат, министр орун басарыбыз айтып атат, биз сизди чакырабыз да. Эмнеге ушуга чейин мисалы биз чакырылган эмеспиз? Сиздер эмне үчүн өздөрүңүздөр дагы демилге көтөрүп, биз дагы бул маселеге талкуулашыбыз керек дегендей? Биз бул демилгени бир канча жолу көтөргөнбүз. Биз өзүбүздүн жеке биздин ассоциацияда бажы уюму боюнча тегерек стол өткүзүп, сиздин министерстводон 3 киши келген. Биз ошондо бул суроону көтөргөнбүз. Эмнеге бул комиссиянын курамы жалгыз гана чиновниктерден бекитилип калган? Эмнеге ишкерлерден берилген эмес? Көчөгөнү ишкерлердин съезди болду. Ошол жерде да ушул суроо көтөрүлдү да. Эмне үчүн ишкерлердин кызыкчылыгы эске алынбастан бул комиссия курулуп, жана кайсыл багытта иш алып барып атканын ишкерлер мисалы билбейт. Сиздер мындай демилгени уккан эмес белеңиздер? Же кандай? Комиссиядан сырткары биздин экономикалык тескөө министрлиги көп жолу баягы тегерек столдорду өткөрдү, чогулуштарга, мындай эмелерге да барып, ушул ишкерлердин ассоциация болуп, ишкерлердин өздөрү менен да чогулуп, анан чоң мекемелерге дагы кайрылып, силерге кайсы сырьё керек, пошлинасы дегенде сүйлөштүк да. Мен муну айткым келет, бул экономикалык эсеп керек да. Мисалы 2010 жылдын статистикасын алсак, Кыргызстандан экспорт 1,75 миллиард долларга экспорт болгон. Анын ичинен бажы союзуна 715 миллион долларга экспорт болгон. Башка өлкөлөргө 972 миллионго. Эгер алтынды, анан кийин баягы реэкспортко кеткен товарларды алып салсак, 304 миллионго гана экспорт болгон. Бажы союзуна 2 эседен көбүрөөк экспорт болгон. Мына биз мен аягына чейин өз сөзүмдү айтып коеюн. Мына биз ушунун үстүндө иштешибиз керек. Бул 715 миллиондун артында 100 миң деген кишилер турат. Кыргыз элинин 100 миң деген кишилери турат. Өзгөчө айыл чарба. Биз ишкерлер катары баягы өлкөбүздүн кайра эле бир туңгуяга кептеле турганын ойлоп атабыз. Анткени сол дүйнөлүк соода уюмуна кирип атканда да ушинтип шашылып киргенбиз. Биз азыр бажы уюмуна кирип атканда бул жерде маселе кирип-кирбеш эмес. Кыргызстандын кайсыл шарттарда кирет? Биз улуттук кызыкчылыгыбызды коргой алабызбы? Ишкерлердин кызыкчылыгын коргойбузбу? Ошол маселе. Ошентсе дагы өкмөт